Жогорку кеңештин 13-сентябрдагы жыйынында депутат Рыскелди Момбеков орусиялык саясий ишмердин сынына кыргыз өкмөтү эч кандай реакция жасабаганын айтып, нааразычылыгын билдирди. Депутат Алматы шаарында өткөн конгрессте Орусиянын мамлекеттик ишмери Андрей Белянинов кыргыз өкмөтүн шылдыңдап баштан аяк жугунду куйду деди. Алматы шаарында 6 сентябрда конгресс болду. Ошол жерден Андрей Белянинов деген атактуу Орусиянын ишмери кыргыз өкмөтүнө сындады. Сындады десе бирок сырык болуп калат экен, шылдыңдады. Башкача айтканда басынтып, башынан ылды жугунду куйду. Бирок өкмөттөн ага жооп болгон жок. Белянинов эмне деп айтты? Кыргызстандын өкмөттөрү алмашып берип, биз адашып берип, окутуп берип тажадык деди. Акча берейин десең долбоору жок деди. Түшүндүрөйүн десең түшүнүү жок, түркөйлөр иштеп атат деди. Мындача айтканда кыргыз өкмөтүндө көкмелер иштеп атат деди. Логикага таяп айтканда. А өкмөттөн эч ким жооп берген жок. Эч ким жооп берген жок. Эгерде өкмөттүн кадыр баркы, намысы бар болсо, аны өкмөттүн башчысы өзү көтөрүш керек. Өзү жооп бериш керек, Мухаммедкалый Дүйшөкевич.